Мен турган жер шаарга караган Ишкаван айылынын центринде турам. Сиздер шаар жактан келген болсоңуздар, западындагы Ишкаван айылына кирип түз жүрүп келе бересиздер. Бул жер 3 көчө, центри деп эсептелинет. Мына жерде чоң продуктовый магазинге ориентирди алсаңыздар болот. Мына көчө дагы кече жакында эле асфальт болгон. Ушул жерден магазинден солго бурулуп, анан мына жерде оңго бурулган поворот бар. Раджапов көчөсү. Кирсеңиздер 300 метр жүрсөңүздөр сатылуучу үйүбүз турат. Туугандар, мына маркеттен өтүп эле сиздер сразу эле оңго буруласыздар. Түз жүрсөңүздөр үйүбүз турат. Туугандар, мына мен айткан көчө менен бул жакка 200 метр киресиздер. Асфальт көчөдө эле көрүнүп турат. Ушул көчө мына жерде дагы бир көчө менен кесилишет. Эки көчөнүн кесилишинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына көчө менен пешком чыксаңыздар, мына жер Ишкавандын эң негизги көчөсү, асфальт көчө. Маршрутка өтөт, мечитке, мектепке жакын экен, садиктергечи. Пешком эле балдарыңыздар барып келе берет. Мына чыкканда эле маршрутка өтөт туугандар. 127-маршрутка. Шаардын буш-буштарына каттап турасыздар. Сатылуучу үйдүн жери 5 соток. Кызыл китеп бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу бар, свет бар, природный газ бар, прожекторлор орнотулган, интернет, Wi-Fi келген. Бул жагы дагы көчө. Үйдүн мына боковой тарабы дагы көчө. Угловой да. Так. Түшүнүктүү болуп турат бул жагы. Анан туугандар, жакшы жери үйдүн кошумча бизнеси дагы бар экен. Айтайын дегеним, мына продуктовый магазини дагы бар. Калтырып кетет, кудай буюрса кошумча бизнес кыла бересиздер. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сурап сүйлөшүп көрөсүздөр. Телефондо бүтө турган иш эмес. Граница мына ушул жерден башталат. Мына ал жагында чоң воротасы, бул жак продуктовый магазини. Магазинди аягында көргөзөм. Же болбосо наркы кухня тараптан эле чыгып көргөзүп коем туугандар. Жүрүңүздөр. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Үйдүн ылдый тарабы брусчатка, өйдө тарабы навес. Машинаңыздарды алып кирип койсоңуздар деле, кар жаасын, жамгыр жаасын, куурук бойдон тура берет. Азыр бир түшүндүрүп берейин. Сол тарапта карасаңыздар, бул жагы кухня. Кухнядан дальше кирсеңиздер, ал жагы магазин. Бул жагы склад плюс сыртка жаткана. Воротадан киргенде, мына жак ажаткана плюс склад, сыртка жаткана. Солго бурулсаңыздар, бул жак кухня, анан жанагы мен айткан продуктовый магазин. Түшүндүңүздөр, Азыр биринчи мына оң тараптан баштап сиздерге обзорду баштайын. Жүрүңүздөр. Так, азыр мына пластик эшик. Ачсаңыздар, бул жагы ошо семейная баня. Мына батарейкалары бүт бардыгы бар экен. Мына стиралка, газовый печка бар туугандар. Ушул газовый печка жакшылап угуп туруңуздар. Ушул баняны анан мына узундан түшкөн 3 комнаталуу үйүн и очок мына летний кухня тарапты дагы жылытат экен. Сөйткөндө паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөлөргө киргизилген туугандар. Жакшылап угуңуздар. Менимче түшүнүктүү болуп атат сиздерге. Жак жаткана сырткы. Подвалы бар. 2 комнатадан турат. Высотасы 2 метр. Эми мына узундан кеткен, узундан түшкөн 3 бөлмөлүү үйүн көргөзөйүн. Жүрүңүздөр. Бисмилла дейли дагы. Пластик эшик. Так, бул биринчи комната. Мына паровой батарейкалар бар. Ошол жак менен эле жылыйт. Газовый печка менен жылыйт да, мындай айткандачы. Бул жак экинчи комната. 2 паровой отопление батарейкалары бар. Жакшы. Азыр эми жер үй дегенде көбү сразу ойлонуп баштайт. Кышындасы кантип жылытылат экен деп, Уже түшүнүктүү болду. Кокс эми газ жок болуп калган болсо, эми газ токтобойт го. Жок болуп калган болсо, мына үйдө печкасы бар. Бул жака кирип деле от жагып, кадимкидей эле көмүр менен үйдү жылытып бересиздер. Так, бул 3-күнчү комнатасы. Жүрүңүздөр. Кирип көргөзөйүнчү. Бул жакта ошо менимче спальня деп окшойт. На. Спальня комната. На, паровой отоплениянын 2 батарейкалары бар. Бардыгы сонун. Ушул жерден дагы үйдүн аурасы жакшынакай болуп көрүнөт экен, Жүрүңүздөр.
Yo, бисмилла деп туруп, ошол жерден киребиз. Бул жак холл. Той топур болуп калса, коноктор келип калса, ушул жака киргизип кое бересиздер. Кенен сонун экен. Бул жагы болсо дагы бир гостиный комната. Именно мына лампочкасы күйүп калыптыр. Бир аз темный болуп турат, көңүл бурбайсыздар. И бул жака жүрсөк, 3-чү комната. Полу жыгач. Ремонту жакшы. Печкасы бар, тамак кыласыздар, от жагасыздар. Так, бул жак болсо, так, свет кайерден жагат? Мына туугандар, дагы бир комната. Бул жак болсо духовка. От жаксаңыздар, тамак кылсаңыздар, өтө мощный, Кудай буйруса, үй жылыйт дегендей. Так, эми жүрүңүздөр, үйдүн сыртына чыгайлычы. Анан туугандар, азыр эми жер үй десе эле кышында кантип жылытабыз деген маселе келет, суроо келет адамгачы. Печка, көмүр менен от жагып жылытсаңыздар болот. Газовый печка менен деле үйдү жылытсаңыздар болот. Бул экинчи варианты. Анан кошумча плитасы бар экен, азыр бардыгын көргөзүп берем, Кудай буйруса. Так, түшүндүңүздөр, бул жак чоң үй болду. Мына жак жашыл зона, көчөт, сөрү, жүзүм, бүт бардыгы бар. Ылдый тарабы брусчатка. Анан мына жагында кошумча дагы көчөттөрү бар экен, ошону да көргөзүп кой дедим, мына туугандар. Көрдүңүздөрбү? Угловой да, мындай айтканда. Эми жүрүңүздөр, кошумча курулуштарына өтөйлү. Так. Мына, очок бүт барды ушул жакта. Суу чыгат. Мына жак холодильник, мына батарейкалар бар. От жаксаңыздар, үй бардык комнаталар жылыйт. Газ бар, азыр тамак кылып атат экен. Так, туугандар, эми жүрүңүздөр, сиздерге кухнясын и семейный бизнесин көргөзүп берейин. Бул кухня болду. Түшүнүктүү, И бул жака мындай жүрүп келсек, бул жак ошо как магазин катары эсептелинет. Ушул жерден да бир көргөзүп коеюн. Полкалары, холодильниктери, кассалары бүт бардыгы ушул жакта. Балдарыңыздарга тапшырып койсоңуздар деле ишти кыла беришет. Кошумча бизнес.